Урматтуу көрөрмандар, биз азыр мындан 12 күн мурда Мамбетова Гүлмира деген эже Кара Балта шаарындагы төрөт үйүндөн каза болушу, анын артында ушул 9 баланын жетим калуусу, Тынчтык Байкенин үй бүлөсүндө бир оор күн болуп аткандыгын көрсөткөнбүз, анын баарынан кабардарсыздар. Бүгүн кайрадан келдик. Тынчтык Байке менен ушул коомчулукка, жалпы ушу кыргызстандыктарга, чет элдеги биздин мигрант мекендештерге абдан мындай бир ыраазычылык пикирин билдирүү үчүн, анткени азыр бир 500 миң сомдун каражат топтолуптур. 500 миң. Мына биз жарыялаган элек ушул үйдүн да карызы бар экен, 5 миң доллардай деген элден айланса болот. Азыр кыргыз элиме рахмат. Ушул жардам берген биздин мекендештерибизге, кыргызстандыктарга айтчу сөзүңүз. Ушул кыргыз элиме рахмат. Колдоо көргөзүп, кайдыгер карабай ушу оор күн турганда колдосу көргөзүп бизге жардам бергениңиздерге рахмат. Алла ыраазы болсун сиздерге. Сырткы мигранттар, чет өлкөдө иштеп жүргөн кыргыз элиме рахмат. Колдоо көргөнүңүздөргө Алла ыраазы болсун сиздерге баардыгыңыздарга. Азыркы учурда ушу сиздердин колдооңуздар менен Эң банкыма 500 миң акча түштү, каражатым. Ушу расташка алган тамыма Кудай буйруса кутулам деген ниетке жетип калды. Буюрса кутулам. Сиздерге рахмат. Ушу биздин үнүбүздү коомчулукка жеткизген ушу Улукбек өкмөткө дагы рахмат. Балдар кандай чоңоюп атат азыр? Балдаркы жакшы, Кудай шүгүр, жакшы жүрүшөт. Азыр 2 кичинекей энесини эңсеп ыйлап калып атышат. Эптеп агалары, эжелери эптеп алаксытып, эптеп көңүлүн көтөрүп атышат. Жакшы мектепке барып атышат. Ооруканадан чыгардыңыздарбы? Баланы мурдагы чыгарып келдик ооруканадан. Бала жакшы, ден соолугу жакшы. Атын ким койдуңуздар? Атын Байнур койдук. Кичиги кызы, эң кичүү кызым койду, Байнурду. Энеси тирүү кезде деле Байнур коебуз деген ошо ысымды ыйгардык да, Байнурду. Азыр кандай чоңоюп атат? Азыркы Кимдин колунда? Азыркы учурда биз өзүбүздүн колдо. Өзүңүз эле багып атасызбы? Улуу кызым карап атат азыр үйдө. Баланын акыбалы жакшы. Балдарым кичине өзүбүз карайбыз деп өзү аракет кылып атышат. Балдызыма берелик дегенбиз, балдызыма чейин балдар өзүбүз карайлык деп ыйлагандан үйгө алып келип азыркы учурда үйдө карап атабыз да.